Бүгін біздің пресс борбордун коногу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич кечээки Бишкекте болгон абал тууралуу бүгүн маалымат берет. Бүгүн бизде онлайн түз эфирде ЛТР телеканалы, КТРК, Алато 24, Ош ТВ, Пирамида, Ынтымак ТВ, радиолордон биринчи радио, Кыргыз радиосу, ЛФМ, Мен Кыял ФМ, ошондой эле ЛТРдин YouTube каналы аркылуу түз көрүп, Facebook'тагы Кыргыз өкмөтү социальное правительство баракчаларынан, ошондой эле биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан көрүп уга аласыздар. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем наш традиционный брифинг, который был запланирован на 9 часов, но мы по техническим неполадкам опоздали, просим прощения. И у нас сегодня в гостях в пресс-центре заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич. Он расскажет вкратце, что было вчера в городе Бишкек. Алмаз Кыдырмаевич, вам слово. Рахмат. Урматтуу телезрүүчүлөр, Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынды. Туруксуздукту болтуруу максатында Бишкек шаарынын ички иштер башка башкармаларынын өздүк курамы жана куралдуу күчтөрдүн өздүк курамы тарабынан коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлдү. Ошондой эле Бишкек шаарындагы райондук иштер башкармаларынын тарабынан коомчулукка резонанс жараткан коронавирус оорусу боюнча тынчсызданууларды алдын алуу боюнча тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал учурунда коомдук коопсуздук сактоо максатында бардыгы болуп 117 пост каралган. Алардын ичинен чоң блокпосттор 15, санитардык карантин посттор 26, кичине блокпосттор 76. Андан тышкары Бишкек шаарынын аймагында райондор аралагында жол патрулдар коюлду. Андан жалпы 4 район боюнча кечки саат 20:00 эртең мененки таңкы 07:00 чейин бардыгы болуп 41 блокпост коюлган. Коменданттык саат жарыялангандыгына карабай коюлган талаптарга баш ийбей көчөдө жүргөн 146 адам кармалган. Анын ичинде 133 эркек, 13 аял, чет өлкөдөн келген жаран бирөө. Бишкек шаарынын аймагында дезинфекция жүргүзүү үчүн карантиндик зоналар түзүлүп, тосмолор коюлду. Булар Ахунбаев, Чапаев, Жаш гвардия, Жибек жолу, Осмонкул, Салиева, Курманжан Дытка, 7 апрель көчөлөрү. Шаардагы ар бир көчөлөр дезинфекцияланып бүткөн соң башка көчөлөргө которулуусу каралган. 2020 жылдын 26 март күнү саат 20:30 чамасында Бишкек шаарынын Лев Толстой, Алыкулуу көчөлөрүнүн кесилиште турган блокпост милиция кызматкерлери ак түстөгү Toyota Windom автоунаасын токтотконго документ көрсөтпөй баш ийбей качып, Ден Сапина, Патриса Лумумбу көчөлөрүнүн кесилишине артынан кубалоо жолу менен токтотулган учурда 2 Азия улуттагы жашы 25-30 чамасында балдар мас абалында чыгышып, каршылык көрсөткөн маалы милиция кызматкерлери табилдик тапанчасы менен эскертүү иретинде асманга 2 жолу ок чыгаргандан кийин мас абалдагы жарандар баш ийип кармалган. Алар Бишкек шаарынын тургундары экенин аныкталып, Ленин райондук ички иштер башкармаларынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 355 беренесине бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү менен катталып текшерүү иштери жүргүзүлдү. Урматтуу жарандар, эми кыска ошо өткөн сутканыкы маалымат ошондой эгер суроолор болсо. Эгерде жанагы уруксаат кагаздары ишкерлер үчүн ошону айта кетесизби? Ошондой эле кечээ мен комендант катары ошо ишкерлер боюнча буйрук кол койдум. Ошондой эле азык-түлүк тармагында, азык-түлүк камсыздоо тармагында, дары демектер тармагында жана баягы жана
тиричилик, турмуш камсыздоо тармагында ошондой эч кандай блокпосттор болобу, дагы кандай биздин жөө жүргөн посттор тарабынан эч кандай тоскоолдук болбойт. Ошондой эле ошол приказда бүт көрсөтүлгөн. Теперь на русском языке, пожалуйста. Уважаемые граждане, значит, мной было вчера подписан приказ о беспрепятственном передвижении, значит, продуктов питания, продукции в сфере обеспечения лекарственными препаратами, а также в других сферах жизнеобеспечения. Поэтому со стороны наших сотрудников, со стороны правоохранительных органов никаких, значит, препятствий не будут. Они могут перемещаться и через блокпосты, никто им не будет препятствовать. Значит, именно это все делается для того, чтобы город не оставался без необходимых товаров первой необходимости и продовольствия. И вчера что было по городу? Можете за вчерашнюю сутку сказать информацию? Уважаемые граждане, уважаемые жители города Бишкек, за сутки, за время комендантского часа сотрудниками органов внутренних дел было задержано за нарушение условий комендантского часа было задержано 146 человек, 133 из них мужчины, 13 человек это женщины. Вот. На сегодняшний день также производится дезинфекция в районе, карантинной зоне, значит, ограниченной улицами Ахумбаева, Чапаева, Молодой гвардии, Джибекжолу, Осмонкула, Салиева, Хурманджандатка, 7 апреля. После проведения дезинфекции, значит, карантинная зона будет перемещаться, значит, в другие районы. Можно сказать об одном. 26 марта 2020 года, примерно 20:30, на блокпосту, расположенного Льва Толстого Алыкулова, значит, была остановлена автомашина Toyota Windom, но водитель не подчинился закону требованиям милиции, после чего было остановлено в районе Денисепина Патриса Ломомба. Значит, выйдя из машины, два парня азиатской национальности, 25-30 лет, в нетрезвом состоянии, оказали сопротивление сотрудникам милиции, в связи с чем пришлось использовать и дважды, значит, использовать табельное оружие путем предупредительных выстрелов в воздух. Вот. После чего они были задержаны и доставлены в Ленинский районное управление внутренних дел. И вы как раз хотели обратиться к горожанам с просьбой, да, чтобы не выходили. Уважаемые горожане, уважаемые жители города Бишкек, еще раз я настоятельно обращаюсь к вам в связи с распространением коронавируса. Просим вас убедительно оставаться у себя дома. У всех у нас есть всего лишь 3 причины выходить из дома. Это значит купить продукты в продовольственном магазине, приобрести медикаменты в аптеке, а также обратиться к врачу. Других причин мы не должны допускать. В связи с чем, еще раз, убедительная просьба, не подвергайте себя и других опасности. Алмаз Кадырмаевич, спасибо. Уважаемые радиослушатели, телезрители, у нас сегодня в пресс-центре был заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Уразалиев Алмаз Кадырмаевич. Вы нас смотрели в прямых эфирах и на радио телекомпании ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, также на радиостанциях Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Минкыял ФМ, ЛФМ. Также через YouTube-канал телекомпании ЛТР и в Фейсбуке Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Спасибо вам.